Assalamu алейкум, жалпы биздин көрөрмандар. Барыңыздарга Кытайдын Гуанчжоу шаарынан салам айтабыз. Барыңыздардын туткан орозаларыңыздар кабыл болсун дейбиз. Бисмилла деп бүгүн биз сиздерге өтө сонун керектүү маалыматтар менен бөлүшөйлү деп отуруп калдык. Жаныбызда Айда. Кел Айда, амандашканча өзүң жөнүндө маалымат бере кетсең. Саламатсыздарбы? Атым Аида. Кыргызстанда биз буга чейин негизи натуралдуу материалдардан эко журкан шейшептерди чыгарып келгенбиз. Эко журкан деп балким өзүңүздөр да угуп калгандырсыздар. Азыркы бул жака келгенибиздин максаты келип бул жактагы товарларды анализ кылалы деген максатта келгенбиз. Ошол азыр буйруса дагы алдыда көптөгөн маалыматтар менен бөлүшөбүз деген ниеттемин. Эң сонун. Урматтуу туугандар, бүгүн биз сиздерге Кытайга келем деген кыргыздарга өзгөчө маалымат берели деп турабыз. Анткени көпчүлүгү байыр деп, Кытай байыр, дордой байыр деп, кыскасы соода тармагында аралашкан бизнес баштайм деген адамдардын бардыгы $1,500 баштап $5,000 чейин Кытайга бирөөлөргө акча төлөп келип жаткан учур экен. Мына ушундай аябай пикке чыккан учур экен да. Ошондуктан ушул боюнча биз сиздерге өзүбүздүн оюбузду айтып беребиз жана кантип акча төлөбөй эле келсеңер болот, анын да жолун айтып беребиз. Эми Айда, сен дагы өзүң эле жалгыз келиптирсиң да. Ооба. Эч кандай бир байырга акча төлөгөн жоксуң. Жок. Эч кандай байырга акча төлөгөн жокмун. Мен дагы бул жака келгенге чейин ошол байырлердин услугасы боюнча угуп келгем да. Анан өзүм дагы таң калдым. Себеби дегенде Кыргызстанда бизде $1,500, $3,000, $5,000 деген бул өтө чоң акча да. Чоң сумма. А бул жака келгенден көрө ал жактан жакшы бир жумуш баштап алсаң болот. Ошол акчага эле. Ооба, ошол акчага эле баштап алсаң болот. Биздики баягы калкыбыз бир жактан карасаң ээрчиме болуп калат экен. Бирөө бир жактан болуп кетип атса, мен дагы ошол тармакка барам деп. Ооба, ошол жака барып болуп кетем дегенчи. Аны деген Кытайга келип дагы көрүп таң калып атабыз да. Бир кыргыз барып бир товарды тандаса болду. Башкалар дагы баардыгы ошол товарды сатыш керек да. Чындыгында. Мекендештер, мен ушул боюнча дагы Кытайга келип өкүндүм деп өзүбүздүн Instagram баракчага бир видео чыгардык эле. Кытайда өтө сонун мүмкүнчүлүктөр чындыгында бар экен. Бир башың жетсе, мындай ойлоно алсаң, туура ойлоно алсаң, көп нерсени кылсаң болот экен. Албетте соода тармагында түшүнүгүң болсо. Бизге окшогон жаңыдан баштап аткандар эки жакты карап, жаратылыштын кооздугуна суктанып жүрүп убактысын өткөрүп экен. Мен да сизден сурап кетейин. Сиз кандай кылып келип калдыңыз? Ошол боюнча кызыктап атат мага дагы. Меники эми укмуш баягындай да. Мен семинарга барып эле баягындай бесплатный путевка утуп алгам. Ошо путевканын ичинде эле келип калдым. Бирок ал путевка дегенде эми баардык элестетиши мүмкүн да, окуй бесплатный экен баары деп. Путевканын ичинде 5 күндүк жатаканасы бар. Анан ошол базарларды тааныштыруу эле кызматы бар. Калган визасын, тамак аштарын, жол кирени, билеттин баардыгын мен өзүм алып келдим. Ошентип келип калдык. Анан эми биз байырлар боюнча сүйлөшөйлү. Биз дагы байыр менен келдик. Кыргызда жакшы сөз бар, суу ичкен кудукка түкүрбө дейт. Байырларды жамандабайбыз, бирок кээ бирки байырлардын жасап аткан иштерине көрүп, бир эле биз эмес, ошол байырлерге акча берип келген адамдардын өздөрү дагы нааразы. Бирок анын баардыгын ачыкка айта албайт. Эмнеге? Анткени айылдын баарына, кошуна колоң, тууган уруктун баардыгына окуй мен Кытайга кеттим, болуп кеткени кеттим деп келип, бияктан иштери жакшы болбой аткан адамдар өтө көп. Ошолор боюнча дагы сүйлөшөбүз. Алардын маалыматын сен да билет экенсиң, ошолор боюнча да айтып берсең, кандай адамдарга жолугуп калдың сен? Мен дагы өкүндүргөн нерсе, өзүм жанымда чогуу жашаган эжелер болуп калды. Алар баягы жаш балдарын, кичинекей балдарын таштап келишкендер да. Анан келишкен дагы акча төлөшкөн, сиз айткандайчы, байырлерге акча төлөшкөн. $3,000 төлөгөндөрү бар, $1,500 төлөгөндөрү бар. Анан келгенден кийин бул жака баягы ойлогондой эч нерсе таппай калышкан да. Ойлогондой эч нерсе таппай калып, тиякта балдары кыйналат, бул жакта өзү кыйналат. Ошентип ишенип келип алып, ишеними акталбай калгандар өтө көп экен да. Ошол нерсе кайгыртып, анан биз дагы сизге кайрылганын себеби ошол. Бир маек менен ушул кыргызстандыктарга бир жакшыраак маалымат жеткирип койсокпу дегенчи. Эң туура ушул жерде мен дагы баягы бул кыздын сөзүн укканда чындыгында таасирлендим да. Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк эже карындаштарыбыз жүрөт, айта албайт. Ичи арманы ичинде да бардыгы. Эмнеге? Анткени соода тармагында базарда аралашып жүрсө, мисалы, кошунасына сатат, анысына мунусуна сатат. $5,000 берип, Кытайга келип бизнес баштайм дегенде булардын баардыгы адашкан. Берге келип товарды тартат, тартып Instagramга, соц тармакка чыгарат, бирок алган адам жок. Анткени бул эжени биринчи жолу көрүп атат ал адамды, мисалы. Биринчи көргөн адамдан эле алыш кыйын экен да. Биз деле мисалы келдик, видео тартып, эми
баягы тууган урук группага жөнөткөндөн сырткары Instagramга да жүктөп коебуз. Анан ошентип отуруп биз дагы Байер деген атка конуп калат экенбиз дагы. Сен деле байырсың го, эмнеге байырлерди жамандап атасың деген темалар дагы козголушу мүмкүн. Аларга деле биз ыраазыбыз. Бирок биздин максат ал эмес. Биз азыр деле кетип калабыз Кыргызстангачы. Бирок бул жака Кытайга барып бизнес баштайм деп $5000 элестетип коюңуздар. $5000 бул өтө чоң сумма. Бизнес баштайм деген адамдар үчүн. Тим более карапайым адамдар үчүн, бул кыз дагы айтып атат, ушундай келип алданып калып, алданып калды дегенде кандай? Байырдын кызматы ошол келет экен, гостиницаны көргөзүп, базарларды көргөзүп койду, болду, $5000 алып кетти. Бир ай ошол менен кошо жүрөт, жага клиент таап бербейт, же башка сатып бербейт экен. Болгону сени көргөзүп, баштап, мына жерге отурасың, мына жерге турасың деп коет экен, болду экен да. Ушул нерсеге нааразы болуп аткан адамдар көп, бирок биз алардын да оюн айталы десек, алар ачык айта албайт. Бир гана мына кыз чыгып атат, мен айта алам дейт. Анан мен деле айтып атам, мен деле айта берем, анткени мен өзүбүздүн байырды жамандап аткан жерим жок. Ага деле ыраазыбыз, бизге келип көргөздү, үйрөтүп койду. Үйрөтүп койгондон кийин биз өзү билип калдык. Ошондуктан бизге окшоп баягынтип мен го бесплатно келип калдым дейли. Башка акча төлөп келген адамдар же болбосо эми төлөп барам деген адамдарга бүгүн мына Аида кызыбыздан өтө сонун кеңештерди айтабыз. Сен да айтып кетсең, кандай кылып келсе болот? Кандай сайттарды биз жака алып келиш керек, скачать этип алып келиш керек? Дагы сурасаңыздар, биз бекер эле айтып бере алабыз, эмнелер керек, кандай кылып келем дегендердичи. Анан негизги сайттар баягы акча бизде Мбанк дегендей эле Alipay, андан сырткары ошол WeChat, WhatsApp. WhatsApp сыяктуу деген керектүү эң негизги приложенияларды эле көчүрүп келип алсаңыздар, бул жактан сим картаны аласыздар, болду, кадимкидей эле Кыргызстанда иштегендей эле иштей берет интернет. Ошонун баардыгын Кыргызстандан өткөрүп келсе болобу негизи? Кыргызстандан скачать этип алышабы? Кыргызстандан көчүрүп келесиздер, баардыгын ал жактан регистрация кылып, бул жака келгенден кийин эле ошол интернетти уласаңыздар иштей берет экен да. Ошол эч кандай кыйынчылык жок бул жерде. $5000 же $3000 эч нерсе жок деп айтсак. Көрбөй элесиң да? Бул деген дагы бир жолу айтып кетели, эч кандай көрө албастык эмес болгону биздеги жөн эле күйүп калган адамдар өтө көп экен. Ошолорго күйгөнүбүздөн айтып атабыз да бул нерсени. Эми мындай таза жалпак тилде кылып айталы. Азыр $5000 берип келдиңер, биз дагы $1,500 берип келген командаларыбыз бар. Баардыгына ыраазы болдук, Разы бололу дагы биз мындай чечимге келип атабыз да. Мындан ары кыргыздар келе турган болсо, ушундай соода тармагына аралашат элем, Кытайга барат элем дегендер болсо, ошолорго бир жакшы кеңештерди жана жол жобосун үйрөтөлү. Биздин Instagram баракчаны дагы экранга жазабыз. Биз услуга албайбыз. Бесплатно эле айтабыз, эгер колдон келсе түшүндүрүп да беребиз. Эң негизгиси мына видеону көргөндө өзүңөр деле түшүнүп каласыңар. Ошол жанагы Мбанк сыяктуу эле биякта Москвада Сбербанк, Тинькофф биякта болсо, ошо Alipay деген иштейт экен. Alipay аркылуу такси чакырсаңар болот, Alipay аркылуу бүт баарын төлөсөңөр болот, гостиницаны издесеңер болот, кыскасы бүт баардыгын ошол программа аркылуу кылсаңар болот. WeChat болсо, WeChat сен айтып коеюн. WeChat дегенде эле WhatsApp сыяктуу эле, аны дагы ошол жактан көчүрүп эле бул жактан келип иштете берсеңиздер болот. Ал WeChat деген кандай десеңиздер, ошол производительдер менен байланышуу жолу деп айтсак болот да. Ана дагы бир нерсени айта кетейин мен. Себеби дегенде бул жака баягы сопровождение жок келгиле деп атсак дагы баары бир корккондор болот да. Ошолор үчүн келсеңиздер болот, услуга төлөп дагы келсеңиздер болот. Бирок ишенимдүү адамдар бар да. Мен өзүм деле тааныштарыбыз бар бир. Алар Кытайда мисалы көп жылдан бери иштеп жүрүшөт да. Өздөрү окуп иштеп жүрүшөт. Алар Кытай тилин билишет. Кытайды кадимкидей билишет, барып сүйлөшүшөт, договор кылып беришет. Ошондой адамдар болсо, анализдеп туруп, издеп туруп, баягы төлөй турган адамга төлөп келсеңиздер болот деп айтабыз да. Ооба, чындыгында. Эми мындай кылабыз, туугандар. Ушул бул карындашыбыздын дагы Instagram аккаунтун жазып коебуз. Бул дагы историяларды чыгарып турат. Эгерде силерде Кытай боюнча кызыктуу суроолоруңар болсо, кызыккан суроолоруңар болсо, жаза бересиңер. Билгенин айтып берет. Акча албайсың да? Анан албайсың деп мен айтып алып, сен услуга алып жүрбөгүн. Ооба, албайм. Акча албайт. Мен деле келгениме 10 күндөн ашып атат. Мен да бир аз нерсени түшүнүп калдым, бир аз нерсени билип калдым. Мага деле жазсаңар, Кудай буйрса, керек болсо дарегине чейин деле бергенге даярбыз. Сүрөттөрүн деле кантип карайсың, кайсы жактан карайсың, аны деле үйрөтөбүз. Үйрөткөнгө услуга деле албайбыз. Эмнеге? Бизден кийинкилерге жеңил болсун. Биз кылган катачылыктарды бизден кийинкилер кылбасын. Бардык маалыматты ар бириңиздерге жеткире албасак дагы стористер аркылуу бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Ошон үчүн биздин аккаунттарга катталып алып, дайыма биз менен чогуу болуңуздар, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп турабыз сөзсүз түрдө. Ооба, рахмат сага да убактың бөлгөнгө. Мекендештер, баарыңардын туткан орозоңор кабыл болсун. Кудай буйрса, жакшылыкта жолугалы.
ушундай туура маалыматтарды Кудай буюрса сиздердин назарыңыздарга чыгарып турабыз. Бизге кайрылсаңар болот, комментарийге деле жазсаңар, мүмкүн WhatsApp'га жазасыңарбы, кыскасы бүт жагына биз сиздерге ачыкпыз жана туура маалымат бергенге даярбыз. Instagram'дан көрүп турсаңар, Instagram'га тынбай видео чыгарып, видеону ошол жака жүктөп турабыз, историяга.